Кээ бир жаш айтишниктер өзүнүн жумушун өтө жакшы билет, өтө акылдуу, бирок сүйлөгөндү билбейт. Өзүнүн оюн жеткизгенди билбейт, адамдар менен барып мамиле кылганды билбейт. Ошонун айынан кыйналат. Андан дагы жаманы алар ушул мен могул программаларды билем, компьютерди билем, ушул мага жетиштүү деп жүрө берет дагы бул сөзгө жетиштүү көңүл бурбайт. Мунун маанилүү экендигин түшүнбөйт, мунун үстүндө иштебейт. Эгер силер дагы ушундай болсоңор, силерге азыртан айтып коеюн, кийин жашоодо кыйналасыңар. Бул жетишсиз, бул күч, абдан чоң күч. Өзүнүн жумушун өтө жакшы билген, акылдуу болгон бул өтө чоң күч. Бирок силер муну канчалык жакшы билбегиле, элдин арасына барганыңарда, эл силердин оозуңардан чыккан сөзгө карайт. Эгер маанилүү, маанисиз бир мындай түшүнүксүз бир сөздөрдү мынтип сүйлөп койсоңор, анда деп силерге ошол сөзүңөр менен баа берип коет. Джордан Питерсон деген бир киши бир интервьюсунда мындай сөз айтты. Азыркы жаштарга могул коом, система англисче be nice деп көп айтат дейт. Бул жакшы бол, жакшы адам бол дегенди көп айтат дейт. Бирок жаштар ошону жакшы адамдарга жакшы мамиле кылыш керек экен деп эле ушинтип эле түшүнүшөт дагы, анан алсыз дагы болуп калышат. Жакшы болуш керек, бирок силер эгер адамдар менен адамдардын силерди сыйлашын кааласаңар дейт, силер коркунучтуу болушуңар керек дейт, опасный болушуңар керек. Силердин опасный бир жагыңар болуш керек, адамдар силерден коркуп туруш керек, бир жагыңардан коркуш керек. Ал силерде бир күч болуш керек дейт. Ал күчтү силер контрол кыласыңар, туш келди колдонбойсуңар, мүмкүн болушу эч качан колдонбойсуңар, бирок тегеректеги адамдар силердин ошондой күчүңөр бар экендигин билиш керек деди. Ал эмне деген күч, ал кандай күч десе, being articulate деген сөз айтты. То есть артикулировать свои мысли. Ошол сүйлөгөндү билүү, оюн өтө жакшы жеткизгенди билүү, бирөө менен талашып кеткениңерде дагы наркы адам өтө акылдуу болсо дагы, силерчелик сүйлөй албаса, ал жеңилип калат. Коомду деле мындай карап көргүлө. Рэперлер эмне үчүн мынчалык популярдуу? Алардын сөздөрү өтө курч. Оксиморон деген баланы издеп карап көргүлө. Мынчалык кичинекей бир бала. Бирок сөздү ушунчалык сонун күчтүү колдонгондугу үчүн ал жаштардын арасында өтө таасирдүү бир рэпер болуп калды. Биздин коомдо мисалы карап көрсөк, Раматылык Чубак ажы, Абдышүкүр ажы деген абдан чоң аалымдар. Мен абдан сыйлайм. Алар ислам динин өтө жакшы билишет, өзүнүн жумушун, өзүнүн илимин өтө жакшы билет. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилди өтө жакшы билишет. Кыргыз тилди бир адабият мугалимдеридей деңгээлинде билишет. Элге ошол айтып берип аткан окуяларын сонун күнүмдүк жашоодо биз колдонбогон сөздөрдү колдонуп, жакшылап жеткиликтүү кылып айтып бере алгандыгы үчүн, кызыктуу кылып айтып бере алгандыгы үчүн адамдар аларды сыйлап, алар коомдук авторитет өйдө турат. Силер дагы ушуларды карап туура сабак чыгаргыла дагы, сүйлөгөндү билбеген, бирок көлөкөдө жүргөн адам болбогула. Бул жаратылыштан берилген бир нерсе эмес. Силер муну үйрөнүп алсаңар болот. Мунун үчүн ошол Джордан Питерсондун айтуусу боюнча сөз байлыкты биринчиден көбөйтүш керек. Анан айтып бере турган темаңарды жакшы билишиңер керек. Мисалы, ушунча сөздү айтышыңар керек болсо, силер ошол теманы мынчалык билишиңер керек экен. Айта турган сөзүңөр дагы ушунча, билимиңер дагы ушунча болсо, анда силер анын жөнүндө жакшы сүйлөй албайсыңар. Көбүрөөк билимдүү болуш керек. Ошол айтып бере турган сөзүңөрдү даярдашыңар керек. Анын үчүн практика кылыш керек дейт. Чегиредеги адамдарга эле бир нерселерди айтып берип атканда, ошо осознанно эме кылгыла да, ошол сөздү шашпай, жакшылап түшүндүрүп бергеңер. Ошолордун баардыгы практикага кирет. Сөз байлыгыңарды, билимиңерди көбөйтүү үчүн китеп окушуңар керек. Анан жазыш керек дейт. Мисалы, белгилүү бир темада күн сайын же 2 күндө бир ошол темада 10-15 мүнөт бир нерсени жазып койсоңор, мээңердин ичинде мындай каша болуп жаткан ойлор, пикирлер иреттелип чыгат. Ошол жазууга чыгат. Ошол ойду иреттегенди үйрөнөсүңөр дейт жазып атканда. Кийин сүйлөп атканда дагы ошону иреттеп, жакшы, кыска, даана, жеткиликтүү кылып айтып берип коесуңар.